Келеде Талас областынан даярдалган ТВ көрсөтүүсү област аймагында болгон кылмыш фактыларын, жаналарды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Изет Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Талас шаарында өткөн Курту аталышындагы рейд көрүнүктүү жыйынтык бере алды. Област аймагынан өзгөчө Талас шаарынан бир катар тартип бузуучулар жоопко тартылып, бир катар административдик протоколдор түзүлүп, одоно мыйзам бузгандардын унаалары жергиликтүү айып уна токтотуучу жайына камакка алынды. Таластык тартип сакчыларынын иш аракеттерине биздин чыгармачылык топтогу көз салып келди. Документтерин издеп таба албай угар болуп жаткан бала тартип сакчыларга алгачкылардан болуп колго түшкөн болду. Документтер жоқ болмады. Түшүп койсоңуздар. Да, машина кезинде мамлекеттик гос номер жок айдап жүрөсүз. Жаңы эле стодан чыгат. Машина өзүңүздүкү? Документтер иштегенси жок ба? Бар документтер. Кастинде азыр десиз азыр алып. Кел сизге ана бир протокол түзөбүз. Жакка келип коюңуз. Унаасынын мамлекеттик номуру жок, атүгүл өзүнүн да унаасында документтери жок айдап жүргөндүгү үчүн Майрамбек аттуу айдоочуга ордунан тийиштүү протокол толтурулду. Андан соң албетте унаасын айыпына токтотуучу жайына алып кетишти. Терезелерин караңгылатып алган айдоочубуз болсо буга чейин жол күзөтчүлөрүн токтоп бер деген буйругуна баш ийбей кете берген. Бирок рация аркылуу маалымат берилип, экинчи экипаж унааны алдынан чыгып тосуп алган. Конспект толгоп кемелүү көчө. Кайдан келесиң? Таластан. Наркы биринчи болсо эмне токтоп кеткен? Көрбөм. Алдым. Автомашина таныр, уруксат бар? Рұқсаты бар. Я, көрсөтөм. Жанында жок. Талгат Кубанычбеков мынтип унаасын караңгылатып алып, уруксаты жок эле жүрө бергендиги үчүн бул балага да ордунан протокол толтурулду. Жаш бала эмне кылаарын билбей бизди тартпай коебу дедиби? Айтор НТС каналында чогуу иштешкен кесиптешибиздин инисимин деп өзүн атап, бул тасманы эч жакка чыгарба деп буйруду. Кимден? Чакырып. Ой, очень таза брат. Ким ол? Айтикеев деген фамилия көп да, атын айтпайсың. Ой, Айтикеев. Мейлі болсын. Коллегаң братан, аны жаққа шығарып отырсың енді. Қайсы менде Коллегалы туғанбы, бір туғанбы, мыйзам бар да, бір сен машина түшкенде де өзің сонда. Эмне деп Қойғылай. Жігіттер қойғылай. Жеңге байкең менің коллегам болса эле бүт тартпайлы кош керек сен. Жоқ, мен кештеке байкем жоқ. Эмне айтып атасың? Қойғылай. Өйбөй камерамен жүресің эле кет. Иә. Өйбөй камерамен жүрөсүз бе дейм. Жоқ. Мындай эле болуш керек дейм, арзусунан эле. Өзүң Таластандың ба? Жоқ, Бишкектен. Tamam, камерага ишене болгон айтып. Иә. Камерага ишене болгон. Камерага ишенбелем, мен өзүм эле ишенем. Бул балакайдын пикиринде байкеси биздин кесиптеш болот. Андыктан Талгаттын бул тартип бузганына тартип сакчыларда биз дагы көз жумуп кой берип коюш керек эмиш. Биз дагы тартип сакчылардагы бул балага мыйзам баарына бирдей экенин түшүндүрүп, бир топ убакытты сарптадык. Акыры түшүнсө да түшүнбөсө да баланын уруксаты жок караңгылатылган унаасын тийиштүү жайга алып кеттик. Сиз ана номер 4-тө турган сотрудниктерге непочтение алып кеттиңиз. Административдик кодекстин 237-белененин 1-бөлүмүн бузуп атасыздар. Бул байкебиз да биринчи токтоткон тартип сакчыларды теңине албай кете берем деп ойлогон. Бирок алдынан чыгып экинчи экипаж тозуп документтерин алып коюшкан. Ордунан протокол жазышып, айып тагып, унаасын болсо тийиштүү жайга жеткирип коюшкан. Протокол түзөт, токтобой кеткендиңиз Дагуу.
Эрнст Дүйшөбаев аттуу айдоочу болсо унаасын мас абалда башкаргандыгы үчүн колго түшкөн. Андыктан аны текшерүү үчүн жергиликтүү наркологияга алып барышкан. Дуй, придуриваться будешь, я тебе напишу больше. Мне, чтобы вот так булькало, и 2 минуты дуть надо. Вот так вот. Дуй нормально. Закройте дверь сюда. Ага. Албетте анан ичкендиги аныкталган соң унаасы тийиштүү жайда камалып, өзүнө айып тагылган. Документтериңиз кайда? Документтер үйдө калып калыптыр. Документтер үйдө калбаса эмнеге келаткан инспекторго жол токтойсуз? Мынтип кечирим сурап өттүм. Кечирим сурап, кечирип коюңуз деп. сизди токтоткондо эмнеге токтобойсуз? Эми кечирим сурап өттүм, өтүп. Жок, кечиримди андай кылып сурабайсыз. Сиз токтотуп турганда мыйзам чегинде документтерди көргөзүшүңүз керек. Туурабы, сизди токтоткондо инспектор. Болду. Ошондой болуш керек. Байке. Кандайсыз мен Абике? Жакшы, мияка шашып келаттым эле машинам. Толшол, гаилер толшолбаду берденчи. Гаилерге түшүп калдым, гаилерге. Мен. Сәл катуураак өтүп кеттим эле, шашып жанагы. Алла банкка жетишип калыш керек болчу да. Мына Мирайдын астынан. Биринчи посттон баш ийбей кетип, экинчисинен гана токтотушуп, бул айдоочунун дагы качып кетпесин деп унаасынан чыгарып алышкан. Айдоочубуз болсо мында да баш ийгиси келбей, ар кайсы шылтоону айтып, анысы жардам бербей, анан чоңураак тааныштарынын бирине да жардам сурап чалып ийди. Анысы да жардам бербедиби, Айтор анан өзү кайра инспекторду сөзгө тартуу аракетин көрдү. Берде эме жазышып атты. Азөге, катуу кетпейсиз эми. Азөге, эмне эми бул? Азөге. Азөге антыңызчы. Кел бияка кел отур. Антыңыз деп. Фамилияңды айтып койчу. Айрой айтпайсың бул. Фамилияң. Фамилияңды айтып койсуң сен. Анча эмне токтоп койбойсуң анан? Эми сизден кечирим сурап өтүп баратам го. Кечирим эмне кылып кечирим сурап атасың? Мен срочный баратам. Срочный токтоп коюш керек да. Эми токтодум го сизге. Отуруңуз кел бияка. Андай катып кетпеңиз. Пекиринде инспектор токтотуп калса терезени түшүрүп, кечирим сурап коюп кете берсе болот. Же шашып жаткан кишиге инспектордун буйругу буйрук деле эмес. Кандай болгон күнү да байкебизди тынчта алышты. Ордунан протоколдорун толтуруп, унаасын тийиштүү жайга жеткирип коюшту. Сындырайын деп калды, братан. Колуң сындыр салама, Төштүр салып барат эле кылды. Качты да. Мен атып байлайм. Жакта водитель жактап турат деп кояган, мен жөнөрөйүн деп дедим. Бул тоскон учурда Ломоносов Ленинаден качты. Водитель жактап турат дөө. Братан жөнөрөйүн мен. Буякта талаштын ичин полный көчөлөр кыдырдык. Берден келип базар. Койдум братан, мен салам. Жашоочулар уруп кетишти. Мен машинам жөндөр эле, сен мени өлүп атсың деп водитель болбосо мен эмесмин. Бул жаш балдарда тартип сакчылардын буйругуна баш ийбей качып кетүү аракетин көрүшкөн. Катуу ылдамдыкта кетип калышкандыктан аркасынан ошол эле замат экипаж түшүп, ушул тар көчөгө чейин ээрчип келишкен. Тартип сакчылардан качып кутулам деген жаш балдар мынтип тар көчөдөн анан рулду башкара албай, үйдүн дарбазасын сүзүп кирип кетип гана колго түшүшкөн. Правос жок, башка. Киммен жүрсүз? Я, киммен жүрсүз? Областной ГАИ, прапорщик Сыдыкбеков. Ата. Областной ГАИ. Эмне баш ийбейсиз ошол учурда? Не токтойсуз сразу? Мен токтогон эмес, мен аттында отургам. Не токтойсуз сразу? Канча кишини коюп кетейин дедиң? Мен билбеңиздерчи жөнүнө терезөгөрөөк. Аты жөнүңүз ким? Фамилияңыз ким? Пач терезүү кишини. Аты жөн, фамилияңызды айтып коюңуз. Терезүү кишини билбеңиздер. Аты жөн, фамилияңызды айтып коюңуз. Ким фамилияңыз? Сакай баш ийип койчу. Фамилия аты жөнүңүздү айтып коюңузчу. Фамилия атын жөнүм. Мына мына нерде машина. Сөгмөй сүйлөңүз, аты жөн, фамилияңызды айтып коюңуз. Байке берде турат. Бу жерде машинанын документи турат. Мен берде водитель эмесмин. Водитель отурбай, водительден спрос албайсыңарбы? Водитель аркасына секирип атсыз деген. Мен эмес, бир турат. Сөгмөй отур дейм. Нормально отур. Отур жаным.
Чоңуз рульда ким келет деле? Байке, мен жолдан түштүм. Рульда ким келет деле чоңуз? Тигил байке, мен бетин тарткан эле койгочу. Ким келет дейсиз чоңуз? Атта. Уктап атканбы? Ал уктап атып кантип келет жолдон? Билбейм байке. Мен жолдан түштүм, менен эс тоспаласа. Бейбаштардын унаасы кирип кеткен үйдөн кожойкеси да чыкты. Бактыга жараша балдар сүзгөн дарбазанын аркасында темир тезектен башка эч нерсе болгон эмес. Что у вас там находилось вообще за воротом, за забором? Там инструменты всякие. А это склад у вас был? Да, склад. Ну там ничего такого ценного не пострадало, не знаете? Не знаю, железка его в основном там. Ага. Сол эле мас аябай ичип алган да. Эчтеке билбейт. А тиги айдоочу бул баланы айдап келатканда отпайбы. Келип туруп, иш жеткенче бияка кирип кетти. Кирген моментте бул токтоп туруп эле секирип түшүп аркасына отурду да. Жаңы эле болгон. Жаш бала. Окуя болгон жерде анан жергиликтүү тургундар да көчөгө чыгып жатышты. Айтымдарында бул күнү аба ырайы жаан-чачындуу болгондуктан жаңы эле балдарын үйлөрүнө киргизишкен. Эгер күн ачык болуп калганда бул кырсыктын аягы кандай болот эле деп кооптонуп жатышты. Жаңы эле мына жамгыр жааганын себебинен балдарды үйгө киргизип кеткенбиз. Кудай жалгап мына балдар көчөдө жоктугуна байланыштуу мунугу кырсык кичине неме болду да. Болбосо абдан бу жерде кичинекей балдар көп ойнойт. Каты кырсык болмок. Мына ушундай балдарды жакшы тартипке салып чакырганыңар аябай жакшы. Бат реакция жүргүздүңөр, келдиңер. Көп өтпөй анан буга чейин баш ийбестик кылып жаткан балада соолуга түштү. Айтор биздин чыгармачылык топко интервью берем деп чыкты. Алгач кечирим сурап, бирок рулду мен башкарган эмесмин деп кайра актанып кирди. Отур эле. Ушундай эле, могул жака эле отуруп эле. Ассаламу алейкум. Мындай эле отурбай эле, мындай эле общаны алып койбойм. Отур эле. Мен. Жок. Мындай эле өзүбүзчө интервью. Айтып бериңиз, эмне болуп ичип алып айдап жүрдүңөр? Жок, мен ичип алып айдап жүрбөй эле. Тиги дос бала ор болчу жана артында жатпайбы? Анан Братан ошол келаткан. Бияка интервью берип коеюн деп аткам. Менен кетсе дагы сиздерден кечирим сурап коеюн. Менен кетсе кечирип коюңуздар. Болду. бул көчөдө өзүңөр мына көрүп атасыңар, кичинекей балдар көп ойнойт. Ооба. Кетсеңер эмне болот эле? Мен районум бияка эле. Мен эмеспи урулде. Эми аягым болду эле. Жөн эле сизди рулдан чыгып аркасынан алган. Жок. Такты тарттыңыз. Ошол жок. Бул бала мынтип кылыгын көрсөткүчү экинчи кылыктангандары да жетип келишти. Жергиликтүү ички иштер башкармалыгынын ыкчам тобу тергөөчүсү менен келип, эмнегедир ишин кылгандын ордуна биздин чыгармачылык топту кубалап кетирмейди туура көрдү. Камераны алып коюңузчу, мен сизге айтып атам. Эмнеге байке? Здесь место происшествия болду. Место происшествия болду, тарттым да, силердин келгендерди күтөт. Алып коюңуз. Официальный разрешение бар өтөсүн. УВД менен бирге келишкен начальство. Алып коюңуз. Эмнеге? Здесь ДТП произошло. Здесь я следую. Мен камерамский мешать эту. Мешайте тут, тарткаңыз. мешать эту? Тайна следствия есть. Я вам не разрешаю съемку. Я старший следователь. Никакой тайны нету. ОВД Свидетели Городовск. все рассказали, как было. Все хорошо, да, дальше запрашивайте. Здесь не снимайте наши действия. Отцепление алсар, отцепление чыгып тартып берем. Отцепление жоқ болсо Неге тартып? Отцепление алып коюңуз. Разрешение рұқсат бар, атайын бешекте командировкага келген министрдің рұқсаты бар. Хорошо, вы с обл ДПС, вы с областным DPS. Я Совместно с кайсы ауырдың балдары бар? Ауыр совместно рейдтер жүрөт, крутой деген. Крутой тонировка госмагер деген. Хорошо, а это точка, кайсы тейшесі бар, ну, сейчас место происшествия, это место происшествия. Вы с рейдом идете, вот дальше едьте, пожалуйста. Почему я понять не могу? Вы мне конкретно по статье объясните, почему я должен удалиться? Потому что я вам не разрешаю снимать съемку. Это У место вас есть происшествия. полномочия не разрешать? Да, у меня есть полномочия. Покажите, пожалуйста. Полномочия? Да. Вы зайдите по Тухтом, приложение компьютера, там посмотрите полномочия следователя. Ну, вы сейчас говорите... Я мне вам это, сейчас вы мне говорю, предоставьте. сейчас покиньте место происшествия. Вот, вон до того переулка, пожалуйста. Ну вы покиньте. отцепите на Все, территорию, мы отцепляем, пожалуйста, вот, я отцепляем. покину. Мы подручными средствами отцепляем. Вот, Вы один будете отцеплять? Да, вот сотрудники. Представьтесь, пожалуйста, можно вас? Фамилия Душаналиев моя, старший следователь ОВД города Алас. Еще раз. Все. Еще раз можно? Я не расслышал. Фамилия атын айтып басып, камераға тибеңіз только. Пожалуйста, отойдите, да, вот за эту. Айтып беріңіз, фамилия атын айтып қойыңыз. За эту, фамилия Душаналиев, старший следователь ОВД города Мен не тут отас. Вот сюда, вот до этого переулка, да, все, пожалуйста. Вот отсюда можете. Не пересекать. Сейчас мы подручными средствами будем отцеплять это место. Без проблем. Журналисты, камераға тиіспей келеді. Тапсын. Пожалуйста. Покиньте. Я вам говорю, покиньте. Я вот
Вам не мешаю, я тут просто Я стою. сказал, покиньте, пожалуйста, место происшествия. Куда покинуть? Вы мне Я вам конкретно показал, место идемте. Вон здесь у вас Отцепление кылып бергиле ошол жака барып турайын. отцепление Клауса. Ошо кылып бериңиз, анан барып турайын. Макул ба? Ага чейин тийишпеңиз мага. Покиньте ваше место происшествия. Где вы Отцепление журналист? головы Удостоверение на свое самом покажите, что вы журналист. Кроме майки МТС я ничего не вижу больше. Эмнегедир камерадан уялган же корккон тергөөчүгө анан талап кылган кызматтык көйлөгүбүздү да көрсөтүп бердик. Анда да тынчыгысы келген жок. Бизди кетирип салып, бул окуяны эмне кылайын дегени биз үчүн да табышмак бойдон калды. Анткени ага биз кетери менен чоңдорунан бирөө чалганбы айтор, иш өзүнүн угу менен жүрө берди. Биз Талас областынын нөмөт бөлүмүнө ориентировка берип, мыйымдын номерин айтып, 6815 гос номерин берип, аркасынан ээрчип бараттык. Ошол убакта автоунаанын айдоочусу рулду башкара албай Мира көчөсү менен Ылдый көздөй качты. Ылдый көздөй качып бара жатып, бактыга жараша эч кимди коюп кетпестен рулду башкара албай Мира 202 үйдү башкара албай сүзүп токтоду. Токтогон учурда айдоочу рулдан чыгып арткы сиденияга отурганга аракет кылганда биз барып кармадык. Биз опергруппага билдирип, опергруппа келди, ошол жерден материалдардын баарын чогултуп, түшүнүктөрүн чогултуп, ошо көргөн кишилерден опергруппага өткүзүп, опер топ Талас шаарынын опер тобу алып кетти. Камераны алдым, брат. Айтсак ордуна рулду башкарып келген баланын жанындагы жүргүнчүлөр да келишкен. Жанында отурган кыздын жашы жетелик болгондуктан алар да тийиштүү текшерүүдөн өткөрүштү. 2000-жылы туулган кыз да айдоочусу менен кошо мас абалда болуп чыгышты. İçkemin bir yüzüştüm. Ben boyun alam ben de. İçkemin. İşte aracısına işte. Hayır içkemin mis. Patuttuk mu? İçkemin çıkmaz o tam. Балдарды тергөөчүлөр мындан ары териштирүү иштерин жүргүзүүгө алып кетишти. Ал эми жол кайгыл кызматы өз ишин кайра уланта берди. Бул унаа болсо номурунан байкагандай эле Ысык Көл областына таандык. Болгондо да аталган аймактын өкмөттүн Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси Мирбек Кожоевди Таласка ташып келген кызматтуу унаа экен. Ал эми эмне тартип бузгандыгын айтсак, айдоочусу документи жок рулун башкарып жүргөн. Техник талон жок. Прием передачасы менен айдап жүрөт. Киши. Өзү Ысык Көлдөн келген экен. Гараж башчысы. Куда сөйлеңиз? Документ жок да, техпаспорт жок. Жашаган жериңиз кайерде? Ысык Көл, Каракол. Ысык Көл областы да? Унаанын рулунда болсо Мирбек Кожоевдин айдоочусу эмес, гараж башчысы экен. Мынтип гаражды башкарган адис документи жок жолго чыга берген экен. Ал эми мынтип Таластын тартип сакчыларынын колуна түшкөн соң, ага да макул болбой, чыгып кетүү аракетин көрүп, жергиликтүү чоңдорго чалып, жардам издеп көрдү. Алло. Жомарт, кимде? Жолду чабып атат. Бияка барыңыз, старшылыгы билесиз, бияка. Biraz da Албай атат. Biraz da qo'yish. Албай атат телефон. Тех толон алайлык стаканыз. 15 015. Тех толон алайлык стаканыз. Ооба. Кандай болгон күнү да көлдөн келген унааны мынтип документи жок айдагандыгы үчүн жергиликтүү айыпына токтотуучу жайына камап коюшту. Өздөрүнө болсо айып тагылып, 4 тарапты көздөй кое берип коюшту. Ленкс карым алды, 39 мая. Мынтип чыга алуу эле инспекторго баш ийип, документтин жоктугун мойнуна алып, ачкы чимбере салган бала да буга чейин тартип сакчыларга баш ийбей, кете бергенде туура көргөн. Бирок мынтип экинчи экипаждын колуна түшүп, кетип кала албайт экенин түшүнгөнбү, ошол эле замат баш ийип берген. Айтсак, бул бала кармалса да тартип бузганын койбойт окшойт. Анткени 2 күндүн ичинде экинчи унаасын каматып жаткан экен. Тартип сакчылар берген маалыматка ылайык, бул бала мындан 1 күн мурда эле BMW үлгүсүндөгү унааны айдап, караңгылатылган терезелери менен номуру жок жүрүп колго түшкөн экен. Анда да унаасы бул жака камалып, өзүнө протокол толтурулган.
Эки унасын мынтип каматкан бала эртең кайсы унасын айдап чыгат биз үчүн табышмак бойдон калды. Анткени бир дагы эмес, 2 күн аркасы менен тартип бузган киши мындан эртеси күнү эле кайра кыйлыгын баштайт экенинен шек жок. Кезекте издөөгө алынганда рубрикасы мында силер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакциябызга кайрылсаңыздар болот. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы 1997 жылы туулган Анарбек уулу Азимге издөө салат. 2016 жылдын 15 майында үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Бою 160-170 см, дене түзүлүшү арык чырай, чачы кара. Кийген кийими мезгилге жараша. Анарбек уулу Азимди көрүп билгендер болсо 0312 43 28 15 0550 10 28 72 же 0772 18 09 45 телефондоруна байланышыңыздарды өтүнөбүз. 1992 жылы туулган Мелис кызы Айым 2016 жылдын май айынан бери дайынсыз. Бою 155-160 см, дене түзүлүшү арык чырай, көзү кара күрөң, чачы ийинге чейин узун. Кийген кийими кызыл түстөгү күрмө, кара джинсы, бутунда кызыл туфли, жанында сары сумка. Көрүп билгендер болсо 0312 43 28 15 телефон аркылуу Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө же 0554 10 23 52 0709 24 24 83 телефондору аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Бишкек шаарындагы Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы 1987 жылы туулган Островерхов Максим Сергеевичти издөөгө алат. Максим Островерхов 2015 жылы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Бою 165 см, чачы кара күрөң, биринчи топтогу май. Сол буту тизеден ылдый кесилгендиктен протез менен сылтып басат. Көрүп билгендер болсо 0312 43 28 15 0553 13 57 27 0709 24 24 83 телефондоруна кабарлап коюңуздар. Эсиңерге салсак, ТВ кайгылуу программасы менен байланышка чыгып сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламат болуңуздар.